Аял үйдүн куту, чыныгы аял заттык баалуулук айым биринчи кезекте бейпил үй бүлөсү. Уясынын сыймыктуу перзентинин болушун самайт эмеспи. Куттук коломтого байланган ар бир аял өз үй бүлөсүнө даамдуу тамак ашы, сүйкүндүү маанайы, айымдык жогорку чыгармачылыгы менен дайыма жагымдуу атмосфераны түзүүгө аракет кылат. Урматтуу апалар, сиздердин бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Сиздерге жарыктыкты, үй бүлөлүк чексиз бакытты, сулуулукту, улуулукту, назиктикти, кайратмандыкты, кең келечекти каалайбыз. Сүйүктүү апалар, силер бар жашоо жарык, андыктан эч качан оорубаңыздар. Ал эми эфирде көрүүмү көрсөтүүсү кызматыңыздарда мен Сюта Кадырбек кызы. Эне деген сөз үч эле тамга менен айтылганы менен анын мааниси терең. Анда эбегейсиз зор күч, эч нерсеге тең келбеген мээрим жатат эмеспи? Эне дүйнөнүн түркүгүн кармап турат деп бекеринен айтылбаган чыгар. Алардын бизге берген таалим тарбиясы, ар бир айткан акыл кептери жүрөгүбүздүн түпкүрүндө жашап, жаркын келечегибизге жол көрсөтүүчү чоң жарык болуп келет. Апаларыбыз тейлгерден кол өнөрчүлүк менен алектенип, үй жасалгаларын көркүнө чыгарышкан. Алардын колунан жаралган ар бир буюм өзгөчө чеберчилиги менен ааламды туустукка бөлөп келет. Байыртадан Кыргыз элинде кол өнөрчүлүк кеңире тарап, энелерибиздин колунан жаралган көркөм кол өнөрчүлүк ошол замандан ушул күнгө чейин сакталып келет. Чоң энелерибиздин чебер уузчулук өнөрүн унутпай калтырбай, улантып келе жаткан кыргыз айымдары азыркы учурда өз чеберчилиги менен кыргыз жетичтанган эң бир сонун буюмдарды жаратып келишет. Сайкалапа көп жылдан бери кыргыздын улуттук буюмдарын жасоо менен алек болуп келет. Айылдын таза абасынан дем алып, кыргыздын ак өргөсүндө чоңойгон карман кол өнөрчүлүктү апасынан үйрөнгөн. Учурда үй бүлөсү менен боз үйлөрдүн түрдүү макеттерин жасайт. Ал эми борбордук базарда белек катары сатылып келген боз үйлөрдүн негиздөөчүсү десек да болот. Негизи шкатулка боз үйдүн немеси актору биз чыгарганбыз. Ошто бир эле биз жасайбыз. Базардакылар там немесең билет. Шкатулка катары колдонулган бул буюмдардын сапаты жакшы болуусу үчүн Сайкалапа атайын катуу кагаз, синтафон, желим колдонот. Ал эми оймо чиймелерин атайын Бишкектен алдыртып келет. Колго кыркылчу ойларын кызы даярдап берип, калган иштерине баласы жана жолдошу жардам берет. Мен кыргызча байкыл боз үйдүн турдугу. Клеймен чаптап. Ичи ошо ичи эмес коебуз. Ажырап кетпеш үчүн клеймен чаптайбыз. Боз үй шкатулкасынын үлгүсүн биринчилерден болуп шаарыбызга Сайкалапа алып келген. Бир көргөнгө оңой көрүнгөнү менен иши татаал боз үйдү жасоосуна жакындары каршы болушканына карабай, үй бүлөсү менен жасап көргөн. Биринчи жасаган шкатулкам абдан сонун болгон эле деп жылмаят. Биринчи жолу жасаганда кызым муну эч ким жасай албайт. Жасай албайсыңар, будан мени чыгара албайсыңар деди. Болбой эле биз жасайбыз деп алып келдик Бордойдон. Шуну жасап көрөлүчү, ушу башкача фасон кылып деп. Алып келип анан азыр ошо кызым да жасап атат Бишкекте. Ошо кызым мына чалым болуп үлгү чыгарып анан отуруп печке анан жасады. Жасасак, биринчи жасаганда сонун жасаганбыз. Жасаганда таң калып жасай албайсың дегенбиз. Сайкалапа жасаган буюмдарынын негизги бөлүгүн базарга сатыкка чыгарат жана жакындарына белек катары берет. Ар бир боз үйдү жасоодо убакыт көп керектелгендиктен күнүнө 30дан 50ге жакын боз үй чыгарып турушат. Көргөн көзгө жагымдуу көрүнгөн боз үйлөрү жергиликтүү базарга эле чыгарылбастан ар жылы өткөрүлүүчү эл аралык жарманкелерге да катышып турат. Жанагы ар бир айда бирден ярмарка болот экен Алматада. Ошого алып бардым. Ошо кызым барда 5-6 жол алып бардым да.
Каармандын кооз буюмдарына бордош казак эли да кызыгып, дүңү менен буйртма берип алып кетишет. Бишкек шаарында Сайкал апанын жолун жолдогон кыздары да дал ушул кол өнөрчүлүк менен алектенишет. Кыздарынын жана өзүнүн жасаган буюмдарынын Казакстанга 500дөн 1000 данага чейинкисин жөнөтүп турушат. Казакстанда өткөрүлгөн ар бир той маарекелерде келген конокторго боз үй белекке берилгендиктен Сайкал апанын буюмдарына бордош элдерден суроо талап абдан эле көп түшөт. Анан Казакстан өзүнүн Алматанын өзүндө bir klientimiz var. Krupniy algan. Ошого алып барабыз көбүн. Ал крупниy алат. Анан 500 миңге чейин жөн алат. Сайкал апа ар дайым буюм жасап олтурганда балалыгы апасы эсине келет. Тейлгерке апасынын үйрөткөн ар бир буюмун жана апасынын жасаган кол иштерин эч качан унутпайт. Апам өтө кол иштелет. Ошондой кыргыздын жанакындай боз үйлөрдү жасайт эле, анан илгери тон тигет эле го. Эми силер билбей эле калдыңар. Ошо тондорду тигет эле, айыл боюнча тон тиктирет эле. Жастыктар бар го. Ошо жастыктарды тигет эле. Куржок менен. Азыр жана Кытай бештелеп чыгып атат го. Андай эмес апам куржок менен тигет эле. Эми биз азыркы неме кылып эле бизде калбады. Болбосо апамдын кол иши алайкыда ошо бизде Кызыл Жар айылы дейт. Ошол айылда кур дегенде ар биринде бирден үйдө болуш керек да ошол кол иш. Кайненем да жасайт эле. Ошону билип коймойт. Мындай эски кол өнөрчүлүк боюнча болгон. Кечте тигет эле билбейт. Илгери биз кол ишти көп жасайт элек. Аттарга немелерди, шальчаларды согот эле беребиз. Чырак менен иш кылат элек биз убагында. Кыргыз элинин карт тарыхын, улуулугун, көркөм маданиятын даңазалаган кол өнөрчүлүгүн унутпай калтырбай улап келебиз. Сайкал апа сыяктуу чебер уздарыбыз өз ишмердиги аркылуу баалуулуктарыбызды, өнөрүбүздү чет өлкөлөргө таанытуусу улуу кыргыз элинин сыймыгы. Албетте, айымдардын көркүнө көрүп кошкон бул алардын асем жасалгалары. Илгери апаларыбыз жасалгалардын түрүн колдонушкан, бирок алардын көпчүлүк бөлүгү алтын күмүштөн жасалган жасалгалар эле. Ал эми учурда бул өнөрдү унутта калтырбай өнүгүп жаткан кези. Кыргыз айымдары илгертеден асем жасалгаларына өзгөчө маани берип, барактап баалап колдонуп келишкен. Аял затынын көркүнө көрк кошуп, көз жоосун алган буюмдар кандай жасалат, кандай процесстен өтөт, канча убакыт талап кылынарын барыбыз эле биле бербесек керек. Учурда кол өнөрчүлүк менен алек болгон жеке ишкерлер улуулардын учугун улап, түркүн түстүү кооз жасалгаларды элге тартуулап келишет. Мындай уус чеберлердин арасында Асель айым да бар. Асем жасалгаларын жасоодо кыргыз эли байыртан эле алтын, күмүш сыяктуу баалуу материалдарды колдонуп келишкен. Ал эми убакыттын өтүшү менен чебер усталар буюм тайымдарды жасоо ыкмасын да өзгөртүштү. Заманбап материалдардын жардамында жасалган көздүн жоосун алган эң сонун тагынчактарды учурда дүкөндөрдөн табууга болот. Алардын көпчүлүк бөлүгү чет өлкөдөн алынып келинген. Ал эми Асель айым сапаттуу жана кооз асем жасалгаларын бизде да жасаса болорун айгинелейт. Швенза керек болот. Сборкага. Цепочка керек болот. Анан инструменттер для сборки мына эки кычкач круглый купцы менен кусачка керек болот.
Андан тышкары специально глинага иштетиле турган инструменттер болот. Стек с шариком, разный диаметрлери менен. Стек с острым концом керек болот и лезвие. Биринчиден глинаны колдо жакшы мять этип жумшартып алыш керек. Жумшарткандан кийин аны пластилин сыяктуу эле колбаска кылып ичкерак кылып алып анан лезвие менен кесип алабыз керектүү размерде. Мындай көздүн жоосун алган асем жасалгаларын жасаш үчүн Асел айым көбүнчө кичинекей балдарын уктатып коюп анан жасайт. Кыздардын сүйүктүү буюмуна айланган жасалгалардын сапаттуу жана кооз чыгуусу үчүн өзгөчө кызыгуу жана чыдамкайлуулук талап кылынат. Сабыр, анан биринчиден, наверное, эң көп ушу желание болуш керек. Анан баягы интернетте көрүп же өзүң да природадан гүлдөрдү көрүп вдохновение алып дегендей илхам келип анан жасаш керек. Ар бир буюмун табигатты сулуулукка бөлөп турган назик гүлдөр менен айкалыштырууну жактырат. Андыктан асен жасалгаларын жасоодон алдын ой чабыттары, фантазиясы, жаңыча идеялары менен ишке киришет. Албетте, кооз тагынчактар чыгуусу үчүн мындайда көп убакыт талап кылынат. Канчалык майда болсо, ошончолук көп колдоп алат да. Анан гүлдөрү майда болгон үчүн да 2-3 сааттай убактымды алат. Эгер турбай ушул менен гана алектенип 2-3 саат жасасам, 2-3 саатта бүтөм. Учурда Ош шаарында бул чеберчилик менен жападан жалгыз Асел айым гана эмгектенип келет. Каармандын колунан жаралган буюмдарына кызыгып, үйрөнүүнү каалагандар да көп. Бирок майда жана татаал болгондуктан алып кетүү оңойго турбайт. Ал эми Асел айым бул кол иштери менен түрдүү көргөзмөлөргө, сынактарга катышып, байгелүү орундарды ээлеп келген. Конкурска катышкан Бишкекте My Hobby деген магазин бар. Ошолордон сатып алам дайыма фурнитураларды. Ошолордун конкурстарына 1-2 жолу катышып, биринчи меселерди алгам. Асем жасалгаларды жасоодо кеткен материалдарды шаарыбыздан табуу мүмкүн эмес. Андыктан тааныштары аркылуу борбордон буйртма менен алдыртып келет. Сапаты жакшы, көрүнүшү абдан кооз болгондуктан каарман буюмдарынын көпчүлүгүн жакындарына белекке берүүнү жактырат. Кайнсиңиме, кайненеме держатель для шарфа азыр новый основада. Держатель для шарфа жасаган розалар гүлдөрү менен эмне ошол роза гүлдөрү менен айдалып өзүндө аны баягы шарфка кийгизип алып тага турганда именно ошо жаз маалында шарфтарды таккан маалында анан сөйкөлөрдү, ободокторду жасаган. Асел айымдын колунан чыккан жасалгалар базарга сатыкка чыкпаганы менен өнөрүнө баа берген кызыккандар өздөрүнө жаккан, каалаган тагынчактарына буйртма беришет. Кардарлары абдан көп болгондуктан өз колунан чыккан жасалга буюмдарын тагынып жүргөн айымдарды көргөндө өзгөчө сезимдер пайда болот дейт каарман. Мага көп айтышат, мисалы көчөдө көргөндө дагы бир кызды көрдүм, тияка кирип калды, бияка кирип калды, вот сен жасаган окшойсуң, сеникин табып жүрүшөт деп. Эми, конечно, сыйныктанам. Анан кээде баягы мен дарить эткен бирөөлөргө, кесиптештериме же үйдөгүлөргө подарка кылган нерселерин такса, аябай кубанам. Анан все-таки ушул мен жасаган нерсени ценить этип тагат экен деп сүйүнөм.
Негизинен бир буюмду жасап жатканда Асел айым экинчиси тууралуу да ойлонот. Анткени биринчи буюму кийинкисинен өзгөчө болуусу үчүн аракет кылат. Жасаганда бир нерсени жасайм, мисалы стараюсь бир эле нерсени экинчи жолу кайталабаганы, потому что эми баары ручная работа, колдо кылган иш болгондуктан, анан көпчүлүк кыздарды билесиздерби, андай индивидуальный болгонун жакшы көрүшөт да. Анан ошон үчүн дагы бири-бирине окшошуп кетпесин деп, бир эле жасаган нерсени көп жасай бербейм. Ошон үчүн дагы каждый раз разный кылып жасаганга аракет кылам. Асел айым сыяктуу кыргыздын улуттук көркөм кол өнөрчүлүгүн, баалуулуктарын, каада салттарын унутта калтырбай сактап келе жаткан кыргыз айымдары ар дайым бар болсун. Кыргыз элинин улуттук маданиятынын ажырагыс бөлүгү болуп калган элдик өнөр элдин байыркы маданиятынын мүнөзүн жана руханий дүйнөсүн, көркөм ой жүгүртүүсүн, этностук байланыштарын чагылдырган дарыйкатар абдан баалуу. Мына ушундай улуттук баалуулуктарды унутта калтырбай, келечек ээлерге мурас катар өткөрүп берүү албетте биздин улуу милдетибиз. Көрүүнгө көрсөтүүсү өз берүүсүн жыйынтыктап жатып, ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө бейпилдикти каалайбыз. Ал эми мен сиздер менен келерки дал ушул күнү ушул саатта көрүшөм. Андыктан аман болуңуздар.